Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгінгі сауыз Құдайым бұйырса 4-ші хадис, şu 40 хадистің 4-ші хадисі. Birinci hadisті оқылу, андан кейін иншалла түсіндіруге кірісеміз. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود деген сахаба риwayat кылып атат бұл хадисте. Анын күниясы Абу Абдурахман. قال حدثنا رسول бизге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындайды айтып сөзүн айтып атат. Ошонун алдында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыпаттап кетти. Ва хуа садиқ вал мастуқ. Садиқ деген чынчыл, мастуқ деген ишенимдүү. Чынчыл өзү сүйлөгөн сөзүндө кабар бергенде чынчыл, мастуқ болсо ошо Алла Таала тараптан тастыкталган кабарлар, Алла Таала эмнени айткан болсо ошону тастыктап, бышыктайт жана ошондой эле аны уккан элдин баары тең ишенет, ишенимдүү адам деген сөз. Ne de ayet udat na Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sizlerden ар бириңер энесинин курсагында жаңы жаралып атканда 40 күн урук бойдон турат. Жаңы жана бала пайда болордо 40 күн 40 yawma деген максат бул жерде ошо 40 күн урук түрүндө, суу түрүндө турат деген маана. Thumma yakun alaqata misl zalik. Андан кийин 40 күндөн кийин дагы ошончо убакыт, дагы 40 күн алаката misl zalik. Алака ойдан турат. Алака деген бул уйган кан айтат. Кээ бирөөсү жөн эле кан десе, кээ бирөөсү уйган кан дептир. Демек ошо уруктан кийин 40 күн уруктан кийин өзгөрүлүп анан кан түрүнө өтөт. Дагы 40 күн ушундай кан түрүндө болот. Андан кийин thumma yakunu mudghata misl zalik. Андан кийин кандан кийин дагы башка формага өтүп өрчүп, бул эми мудга деген мындай бир үзүм эт да. Эмнеге мудга деп аталган? Мындайча айтканда бир үзүм мындай чайнамга ылайыктуу бир этти мудга деп коет. Ошо бир чайнаса болгондой. Ошондой сыяктуу эт болуп 40 күн турат. Мисалдалик. Мына 40 күн болду. Биринчи 40 күн, анан экинчи, үчүнчү 40 күн болуп атат. 120 күн болуп атат. Сумма юрсал илейхи малак. Анан ошо 120 күндөн кийин бир периште жиберилет. Алла Таала тараптан периште жиберилет. Анан эмне кылат ал периште? Фаянфуху фихи рух. Жана ошол түйүлүккө, ошол курсактагы наристеге жаралып аткан балага жан салат. Периште келип Алла Тааланын буйругу менен. Ва ю'мару би арба'i калимат. Жана ошо периштеге Алла Таала буйрук берет. Ошо периште буйрук алат деп атат. Эмнеге? Бир 4 сөздү жазганга буйрук алат деп атат. Биринчи би катби ризкихи, ошол түйүлүктүн курсактагы наристенин ырызкысын жазат. Ошо төрөлгөндөн баштап, ошо курсакта жан киргенден баштап өлгөнгө чейинки баардык ырызкысын. Балким андан кийинки тиги дүйнөдөгү баардык ырызкысын бар жазылат. Ва ажалихи. Жана ошол наристенин курсактагы жандын өмүрү канча жашайт, канча жашка чыгат ушунун баары. Ва амалихи. Жана кандай иш кылат үчүнчү, жакшы иш кылабы, жаман иш кылабы, ушунун баары жазылат. Төртүнчүсү ва шакийин ау саид. Жана бул дүйнөдөн бактысыз өтөбү же бактылуу өтөбү. Мына ушул 4 нерсени жазат экен периште. Алла Таала ушуну буйрук берет. Андан сөзүн улай Ибн Масуд айтып атат: "Фа валлахи аллази ла илаха гайру." Алла Тааланын аты менен касам ичип айтып атат: "Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Алла Тааланын аты менен касам ичемин." Бул Ибн Масуддун сөзү да, бул пайгамбар сөзү эмес. Алымдар баяндаган боюнча бул касам ичүү Ибн Масуддун сөзү. Инна ахадакум ла я'малу би амали ахли жанна. Бул сөзү да кээ Ибн Масуддун сөзү деген, бирок туура Расулуллах алам кээ айткандай бул пайгамбардын сөзү. Болгон жана касам ичүү Ибн Масуддун сөзү. Анан Алла Таала не айтат? Инна ахадакум ла я'малу би амали ахли жанна. Силердин бирөөңөр ушу 5 элинин 5 калып бара турган амалдарды, иштерди кылышат дейт. Hatta ma yakunu baynahu wa baynahu illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Мына ошентип жакшы иштерди 5 калып бара турган иштерди кылып жүрүп, ошо 5 менен ошол адамдын ортосунда аз эле аралык калганда, ошо 5ке киргенге, мындайча айтканда ажалдын аз эле калган нерсе, мындайча бир чыканак аралык калганда дейт да. Зира' деп жанагы кол манжалардын байланган муундан баштап чыканакка чейинки аралыкты зира' дейт. Мына ушунча аз эле аралык калган кезде фаясбиqu alayhi al-kitab. Анын тагдырына кандай жазылган болсо, ошол нерсе орундалып, фая'малу би амали ахли ан-нар. Анан ошонун натыйжасында ал тозокко бара турган адамдардын амалдарын, иштерин кылып, фаядхулуха. Анан ошо бул жашоодон өтүп, акыркы жашоосунда жаман иштер кылып, анан тозокко кирет дейт. Жана ошондой эле ва инна ахадакум ла я'малу би амали ахли ан-нар. Силердин кимдир бирөөңөр ошо тозокко бара турган, тозокко жеткире турган тозок ээлеринин
амалдарын кылат дейт бул жашоодо. Хатта ма якуну байнаху ва байнаха илля дира. Жана ошол адам менен ошо тозоктун ортосуна ушунчалык аз эле бир чыканакчалык аралык калганда, бул жерде аз эле аралык калганда, убакыт калганда деп атат да, ошонун маанинде айтып атат. Ушунча аз убакыт калганда эмне фаесбук алейхил китаб. Ошо тагдырда жазылган китептин өкүмү чыгат, тагдырдагы китеп оозу өтөт дагы, ал эмне кылат? Ал киши өзгөрөт, фаямалу би амали ахли жанна. Жана ошо бейишке бара турган, бейишке алып бара турган жакшы иштерди кылып, бейишке кире турган кишилердин иштерин фаятхула, жана ошонун натыйжасында бейишке кирип кетет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн бүтүп алат. Бухари Муслим бул хадисти Бухари Муслим риваят кылган. Мына көрдүңүздөр, байкадыңыздар, бул хадис негизги берген эреже, негизги берген пайда бул тагдыр жөнүндө. Бардык адамдардын кылган амалдары, жашоосу, бул дегеле бул дүйнөгө келгени бул тагдыр менен курчалган, тагдырга байланган, жана ошол адамдардын амалдары, акыркы амалдары кандай бүткөн болсо, мына ошого жараша болот деген чоң эрежени, чоң бир пайданы билдирген хадис. Мына бул хадистин түшүндүрмөсү. Биз мына көрдүк, бул жерде сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып, мына ушул хадисти түшүндүрдү. Анан бул хадисте келген маселе, ана пайдаларга көңүл бурсак. Мына бул жерде сөзүнүн башында Ибн Масуд биринчиден бул чоң сахабалардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан көптөгөн риваяттар хадис кылган. Багдадка барып, ошо Куфа шаарында ошакта жүрүп көп талим берген, көп шакирттер чыгарган билимдүү адам болгон да. Ошол киши айтып атат, пайгамбарыбызды сыпаттап атат. Пайгамбарыбыз бизге ушундай хадис айтты деп, ва хуа садикул маслук деп айтып атат. Эмне себептен ошо пайгамбарыбыз чынчыл, ишенимдүү деп айтып сыпаттап кетти. Алымдар ошо эки себеп менен деп айтышкан экен, көрүп окуган боюнча. Биринчиси, бул хадисте айтылган кабарлардын бар бул гайып илимине байланыштуу да. Ал кезде дагы мына жанагындай медицина өнүккөн эмес, медицина деген жок. Бул демек адамдын курсагында көрүнбөгөн бул гайып илими да. Демек ошону айтып атканда, ошо гайып илимин, эл билбеген нерсени айтып атканда, демек ушундай ишенүүгө, ушундай сыпаттага муктаж. Анан ошол себептен пайгамбарыбыз бул чынчыл, чын айтат, кандай сөзүндө болбосун, эмне сөз айтпасын, жана ошондой эле ишенимдүү пайгамбарыбыз. Алла Таала тараптан вахий келип турат. Эч качан жалган айтпайт деп пайгамбарыбыз өзүн тастыктап, ушундай сыпатты келтирип атат. Экинчи пайдасы, Ибн Масуд ушу сүйүнүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сыймыктан айтып атат. Мына биздин пайгамбар мына ушундай нерселерди айтып берип атат. Эл билбеген, биз билбеген кабарларды берип атат деп сүйүнгөнүн айтып атат. Муну мына алымдар эскерген экен, ошолордун бири мына Ибн Хажар өзүнүн шархында жана башка алымдар айткан экен. Андан кийин мына хадисте ачык эле келгенде эле ошо адам баласынын кандай жаралышын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Бул таң калыштуу нерсе да. Мындан канча 1500 жыл мурунку убакытта элдер көрө албаса, анан өтө назик болгон нерсе адамдын ичинде, курсагында, эненин жатында болгон процесстин баарын, иштин баарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып койду. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуганды билген эмес, жазганды билген эмес мына. Ушунун баары эмне? Вахий менен айтып атат да. Бул демек пайгамбарыбыздын пайгамбар экенин тастыктап аныктаган ачык хадис. Эми ушул илимде мына канча 1400 жылдан кийин андан көптөгөн эл азыркы заманда араң ушу тастыктап, ошонун натыйжасында, ушул хадистин натыйжасында даражалар көтөрүп, чоң деген жанагындай профессор же илимпоз деген даражага жеткен окумуштуулар бар да. Ушуну эле билип изилдеп чыккан үчүн. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну кыйналып айтып кеткен. Ушул хадистин маанисиндеги дагы аяттар көп келген да. Бул да Куранда айтылган нерсе. Мына бул жерде эң негизги ошол. Анан мына бул жерде тагдырга байланыштуу маселе болуп кетти. Ошону да биз тагдырга байланыштуу маселени айталы. Биз өткөн сабакта экинчи хадисти алганбыз, тагдырга жана Жибрилдин узун хадисинде. Ошондо Ибн Омар ошо хадисти риваят кылганда жана эки табиин келип сураганда айтпадыбы ошо. Бизде ушун тагдырды четке каккан адамдар чыкты дегенде, ошондо ошол хадисти айтып туруп, ким ошо Ухудда осундай болгон, тоодой болгон алтынды сарыптап ошол эле убакта тагдырга ыйман келтирген болсо, анысы кабыл алынбайт. Демек тагдыр менен ыйман келтирүү бул исламдагы ыймандын 6 түркүбүнүн бири, эң негизги нерсе. Ким тагдырга ишенбеген болсо, ал мусулман эмес. Мына бул хадисте ошону тастыктап атат. Демек адам баласынын баардык нерсени тагдырда жазылган. Эми тагдыр бул Алла Тааланын жазуусу, тагдыры 4 мартабадан өтөт да. Мындайча айтканда, бир нерсенин пайда болуп жаралышы 4 мартабадан, 4 учурдан өтөт. Маратибил кадар деп коет. Биринчиси мына ошол баардык нерсе Алла Тааланын илимине чыкпайт. Алла Таала баардык нерсени билген. Эмне болот, кандай болот, болсо кандай болот, жок болсо кандай болмок эле, жок нерсе бар болсо кандай болмок, ушунун баарын эле Алла Таала билет. Бул жөнүндө Алла Таала Куранда көптөгөн аяттарды айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи хадистер. Ошону кээ бирөөсү айта кетет. Алла Таала Куранда айтып атат: "Инналлаха я'ламу ма юсирруна ва ма ю'лин."
чындыгында Алла Таала алар эмнени жашырышкан болсо жана эмнени ачык чыгарган болсо анын баарын билет деп. Жана башка аят Алла Таала Анналлах я'lamu ма фис-самаи вал-ард инна залика фи китаб инна залика алаллахи ясир. Акыйкатта Алла Таала асмандагы жердеги бардык нерсенин баарын билет. Инна залика фи китаб. Бул Алла Тааланын жана Лаухул Махфуз китебинде жазылган баары. Алла Таала мунун баарын билген, жазып койгон. Инна залика алаллахи ясир. Мунун баары Алла Таала үчүн өтө жеңил. Демек Алла Тааланын илими бул жана тагдырдын эң биринчи мартабасы илим да. Ошол себептен имам Шафии рахимахулла мындай жакшы сөз айткан да, ким эгерде кадариттер менен жана тагдырды четке каккандар менен же туура эмес түшүнгөндөр менен талашып калган болсо, эң биринчи ушу илимден башташын деген. Алла Тааланын илиминен баштасын деген. Эгерде алар илимди, Алла Тааланын илими бар, Алла Таала баарын билет деп моюндарына алган болсо, анда жеңилишти талашта. Эгерде Алла Тааланын илимин четке каккан болсо, анда ал кафыр болушту деген да. Көрдүңүздөрбү, имам Шафии кыскача жакшы эрежени үйрөткөн. Анткени ким Алла Тааланын илимине ишенем, Алла Таала билгем деген болсо болду, анда Алла Таала билгенден тагдырга моюнга сунду, ошонун баарын билген, тагдыр кылып койгон, демек башида деген натыйжа келип чыгат. Эгерде илимин четке каккан болсо, анда кафыр болду, Алла ишенбегендиктен. Ошондуктан жанагы эң биринчи чыккан жана Ибн Омардын убагында чыккан кадариттер булар Алла Тааланын илимин четке какышкан да. Алар мындай жамаат, фирка түрүндө азыр жок. Анда-санда бирин-серин кишилерде болуп калышы ыктымал, бирок мында жамаат, ошондой пикирди алып жүргөн жамаат катары жок да, аллаху алам. Бул мына Алла Тааланын илимине байланыштуу. Демек, ар бир нерсени боло электе Алла Таала билип койгон. Экинчиси китаба бул жазуу, жазмыш. Алла Таала ушул нерселерди өзүнүн илиминдеги бардык нерсени эмне жазып койгон. Лаухул Махфузга жазылуу менен бар. Эмне болсо ошонун баары жазылды. Мунун далили кайсы? Мисалы, Муслимде келген Абдуллах ибн Амр ибн ал-Астын хадисинде айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таала асмандарды, жерди жарата электен 50.000 жыл мурун да тагдыр кылып баарын жазып койгон. Демек, асман жер жарата электен Алла Таала мунун баарын жазып койгон. Жана жогорудагы аятта деле айтылып кетти, мисалы деп, инна залика фи китаб деп айтып кетпедикпи? Демек, ошо Алла Тааланын билген нерсесин баары ошол китепке жазылган. Жана Алла Таала башка аятта айтат: "Ва ямхуллаху ма яшау юсбиту индаху уммул китаб". Алла Таала каалаган нерсени өчөт, каалаган нерсени калтырат. Жана анын алдында уммул китаб бар. Эң негизгиси өзгөрүлбөгөн Лаухул Махфуз, китептердин негизи болгон, өзөгү болгон китеп бар деп. Демек, Лаухул Махфузга бардык нерсе жазылып бүткөн. Жана ошондой эле пайгамбардын хадиси, Абу Давудда келген хадисте пайгамбар деп айтат: "Аввалу ма халакаллаху калама кала уктуб". Алла Таала ошо калемди де, калем деген махлук бар да, Алла Таала калемде, бизче калемге деле калем. Ошо калемди жаратар замат ага жазгын деп буйрук берген да. Ошондо эмне деп жазам деп калем сураганда, ошол кыямат күнгө чейин эмне болорун баарын жазды. Демек, Алла Тааланын буйругу менен баардык нерсе жазылган. Бул мына экинчи мартаба болду. Үчүнчү мартаба бул машия, Алла Тааланын каалоосу. Алла Таала Куранда айтат: "Иннама каулуна ли шайин ида араднаха ан накула лаху кун фаякун". Эгерде биз кайсы нерсени каалаган болсок, ага биз бол деп гана айтабыз, анан ошонун натыйжасында болот. Демек, Алла Таала эмнени каалаган болсо бол деп айтат, ошол нерсе болот. Мына бул үчүнчү мартаба. Төртүнчүсү жаратуу. Алла Тааланын жаратуусу. Алла Таала Куранда айтат: "Аллаху халиқу кулли шай". Алла Таала бардык нерсени жараткан. Мына ушунда ар бир мына жаралган нерсе мына ушу 4 мартабадан өтөт. Мына Алла Таала биринчи билген ошонун баарын эзелден бери эле Алла Таала билип койгон. Жана ошонун баары китепке, Лаухул Махфузга түшүрүлгөн. Жана Алла Таала ошол жаратарын алын ошону каалайт. Мына ушул нерсени мен баланча убактысы келгенде, же ушундай учурда, же ушундай акыбалда ушул нерсени каалайм дейт. Анан каалагандан кийин аны бол дейт дагы, анан ошонун натыйжасында жаратат. Анан ошол боло турган махлукку же анан ошол жашоого же болсо бир учуруна келип анан жаралат. Мына ушунун баары тең бардык махлуктар ушул учурдан ушул мартабадан өтүшөт. Андан кийин мына бул жерде тагдыр жөнүндө айтып кетти. Анан тагдырдын түрлөрү бар. Мисалы, тагдырдын түрү дегенде биринчисин айта кетсек, Алла Таала биринчи жалпы тагдыр кылган. Бардык ошо жаралгандан эмне махлуктар жаралган болсо, ошо кыямат күнгө чейин, андан кийин бейиш тозоктогу бардык акыбалдын баарын камтып, ошо Лаухул Махфузга түшүрүп жазып койгон. Жана немеде далилин келтирбедикпи? Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас Муслимде келген хадисин. Алла Таала асмандарды, жерди жаратар электен мурун 50.000 жыл мурун тагдыр жазып койгон. Демек, бардык нерсенин тагдыры жалпы жөнүнөн жазылган. Муну тагдирул аам деп коет, жалпы тагдыр деп коет. Экинчи түрү бул тагдирул умри, адамдын өмүрлүк тагдыры. Бул жана биздин хадисибизде келген тагдыр жөнүндө да. Мына адам баласы ошо курсакка
киргенден баштап суу түрүндө, урук түрүндө, ошондон баштап өөрчүп анан жан салынгандан кийин кандай тагдырда болот, кандай нерсе аны күтүп турат, ошонун баары жазылган. Демек, адам баласынын өмүрүнө байланыштуу болгон баардык тагдырларында жазылган. Бул тагдирул умури деп коет арабча. Үчүнчүсү тагдиру санави, жылдык тагдырлар. Жылдык тагдыр Аллах Таала Куранда айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин, инна кунна мунзирин фиха юфраху куллу амрин хаким, амрун мин индина." Биз, Аллах Таала айтат, Куранды ошол берекелүү түндө чүргөнбүз. Берекелүү түн деген ошо кадыр түнү, кадыр кечесин айтат. Инна кунна мунзирин, биз эскертүүчү болдук. Фиха юфраху куллу амрин хаким. Мына ошол түнү баардык буйруктар, баардык иштер чечилет. Буйрук берилет. Куллу амрин хаким. Аллах Таала буйруган баардык иштер ошол түнү чечилет. Амрун мин индина. Ошо биз тараптан биздин буйругубуз менен деп Аллах Таала айтып. Демек, ошол бир жылдыкта тагдыр, ошол Рамазанда кадыр түнүндө бир жылдык тагдыр чечилет. Бул жылдык тагдыр деп койсок болот. Андан кийинки дагы алымдар айткан тагдырдын түрү, бир түрү бул тагдирул яуми. Аллах Таала күн сайын ошо махлуктардын муктаждыктардын дубаларын, иштерин орундатып аткарып турат. Ошону эмне? Тагдирул яуми дейт. Анткени баардык махлуктар жалдырашат, кайрылышат, ааламды башкарып турат. Ошонун баарын Аллах Таала иш жүзүнө ашырып турат. Муну тагдирул яуми деп коет. Аллах Таала айткандай Куранда: "Ясалху ман фис самавати вал арди, кулла яумин хува фи ша'n." Аллах Тааладан асмандагы, жердеги баардык махлуктарга кайрылып муктаждыктарын сурап турушат. Кулла яумин хува фи ша'n. Аллах Таала күн сайын иш үстүндө ошолордун муктаждыктарын аткарып турат. Мына ушул тагдырдын түрлөрү. Муну баары тең баягы ошо жалпы тагдырга кайтат. Анан ошол тагдырлардын учуру болгон кезде улам Аллах Таала периштелерге буйрук берип, мисалы жалпы тагдырдагы Лаухул Махфуздагы эч ким билбейт. Анан бир жылдык мисалы адам баласы төрөлөрдү ошо адам баласынын өмүрлүк тагдырын билдиргенде периштелерге буйрук берет. Мына бул адамга момдай деп буйрук жазгыла деп. Лаухул Махфуздагы илим менен айтып, анан периштелерге ошо бир алардын ошо адамдын өмүрлүк немеси белгилүү болот. Андан кийин андан төмөнүрөгү жылдык баардык аламга байланыштуу болгон нерселерни Аллах Таала мына негизги тагдырлар ушундай деп жазылды эле, эми жылдыгын, бир жылдыгын силерге билдирейин, мына ушундай нерселерди аткарасыңар, мындай нерселер болот деп аларга билдирет. Анан ошону андан да төмөнкү даражасы бир күндүгү. Бир күндүк нерсени Аллах Таала аткарып, муктаждыктардын баарын, махлуктардын муктаждыктарын аткарып, ааламды башкарып, жашоо өтүп барат. Мына ушул тагдырдын 4 түрү. Андан кийин бул жерде мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Андан кийинки маселе адам баласы жана амал кылып, жакшы амал кылып жүрүп, анан тагдыр келип, тагдырдын китеби келип, анан жаман амал кылып тозокко кирип кетет dedi. Жок, ошондой эле анын тескериси. Муну алымдар эки түрдүү тафсирлешкен экен. Биринчиси бул жанагы ошо элдер мактасуун рия үчүн кылган, же болбосо нифактык, эки жүздүүлүк кылган адамдар үчүн. Мунун далили мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте келет, бир адам согушта катуу аябай согушуп, жакшы согушат да, баатырлыкты көрсөтөт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сахабалар ким тозокко бара турган адамды көргүсү келсе, муну карасын дейт. Анан ошо сахабалардын бирөөсү ошол адамдын аркасынан аңдып карайт. Караса бул адам аябай согушуп, анан согушуп аткан кезде жаракат алып калат. Ошо жаракатына чыдабай, анан өзүн кылыч менен өлтүрөт. Мындай кылычын жерге коюп, мана мизине өзүн матырат. Анан ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келет да. Ушундай сиз айттыңыз дегенде ошону карап турсам ушундай кылды дегенде пайгамбар айтканда, ошондой кээ бирөөсү жакшы амалды кылат. Фима ябдулас, адамдарга ошо жакшы амал кылынып атат деп көрүнөт деп. Анан ал тозокко кирет деп. Жана ошондой кээ бирөөсү тозоктун ишин кылып аткандай адамдарга ошондой көрүп сезилет деген. Бирок да ал жакшы амал кылып эшикке кирет деп айтканда, ошол себептен ошонун аркасында амалу иннамал амалу бил хаватим деген баардык амалдар акыркысына байланыштуу. Ошо амалдын акыбетине байланыштуу болот. Ошо кандай амал менен бүткөн болсо ошого жараша натыйжасын алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Бул ошо демек биринчи чечмелөө, бул ошо мунафиктерге байланыштуу, элдерге баягы жакшы амал кылып аткандай көрүнүшөт деп айтышкан. Кээ бир адамдар болсо дагы кошумчалап, бул чын эле момун мусулман болгон, бирок ошол күнөөлөрдү кыла берип, ошого көңүл бурбай, ошо күнөөсүнүн натыйжасында барып анан күнөөсү ошентип жаман тозокко тартып кетет, жаман күнөөлөр деп. Мунун ушуга байланыштуу бир окуяны келтирген экен Ибн Ражаб өзүнүн шархында. Ошо салафтардын ордунда болгон экен. Бир адам ошо өлүм төшөгүндө жатканда ага келип адамдар баягы келмени айттырып калалы деп, ошо ла иляха иллаллах деп айт десе, айтпастан ана кафирун биха деп, мен аны айтпаймын, ла иляха келмесине мен кафирмин деп өтүп кеткен экен да. Ошондо ошол адамды сураштырганда бул аракты көп ичкен адам экен деп айтты да.
айтышыптыр аракты көп ичкен деп. Ошондо жанында турган билимдүүлөр айткан экен да, күнөөдөн абайлагыла, күнөөдөн корккула. Мына ушунун себебинен ушундай акыбалга түшүп отурат деди. Демек ошол адамдын амалы жаманы менен бүтүшү, анан ошонун натыйжасын тозокко барышы, демек ошол башында кылган, жашоосунда кылган күнөө иштери, мына ошонун себебинен ошондой нерсеге барып атат. Демек ар бир адам ошондуктан амалын оңдош керек. Салафтар ошончо мурунку аалымдар, салафтар коркушкан экен, ошо менин амалым неменени жыйынтыкталат, менин кылган иштеримдин аягы жыйынтыгы кандай деп бүтөт, Алла Таала мени илимде кандай деп жазган экен деп коркуп ыйлашышкан да. Бул өтө коркунуч нерсе. Демек мунун баары эмнени билдирет? Адам баласы баягы мактанып кетпей, кубанып кетпей, дардаңдап кетпей, Кудай Тааладан дайыма колдоо сурап, жалдырап, мен өзүмдүн амалыма, өзүмдүн илимиме тапшырбагын, өзүңдүн камкоруңа алгын, мени куткаргын деп Алла Таалага жалдырап туруш керек. Анткени адам баласы качан өзгөрөрүн, эмне болуп өзгөрүп кеткенин билбейт. Ушундай эле жакшы адам деп көрөсүң, бир күнү карасаң, баягы жаман деп көрүп аткан нерсесин эртеси жакшы деп мактап кылып калат. Бул демек эмне кылды? Алла Тааланын жүрөгүн өзгөртүп койгон да. Жана ошондой өзүнүн кылган күнөөсүнүн себептеринен. Ошо Ибн Ражаб рахимахулла ошо жакшы неме айтып кетиптир. Демек адам баласы ушинтип өзгөрүп жаман жолго кетсе, демек анын ичинде билинбеген жаман бир сыфат, жаман бир касиет бар болчу дейт. Күнөө ошол адамдын ичинде билинбей жүргөн кандай болбосун. Мына ошонун натыйжасында ушундай жаман жолго барып бурулуп кетет болот. Ошондуктан өтө сактаныш керек ар бир мусулман. Анан эми бул хадистерде мисалы алына турган пайдалар көп. Мына ошолордун эң негизгилери ошо адам баласынын кандай жаралуудан өтөрүн, кандай мезгилдерден учурдан энени курсогон, ошонун баарын билдик. Жана ошондой эле кылган амалдар акыркы натыйжасына жараша болор экенин муну да билдик. Пайгамбар айткандай, иннамал амалу бил хаватим. Чындыгында амалдар ошонун акыркысына жараша натыйжасына болуп, ошол менен жыйынтыкталат. Муну билдик. Андан кийинки дагы бир маселе, адам баласы демек баягы тагдырга ишениш керек. Тагдырга ишенбесе анан ыйманы жок болот. Анан бул ушу тагдырга ишенүүдө ислам дининде эки адашкан топ бар да, чоң адашкан. Бирөөсүн жабрия деп коет. Жабрия деп булар мындай деп айтышат да, адам баласы мажбурланган дейт. Адам баласынын эрки жок. Жана кишинин кол алында жаткан өлүк сыяктуу, аны каалагандай оодаргандай эле, же болбосо жерде жаткан жалбырак сыяктуу шамал келип ары бери кантип оодарган болсо, ошол сыяктуу анын эч бир такыр эрки жок. Алла Таала ушундай мажбурий кылып жасап койгон. Анткени Алла Таала баарын жаратты да, баарын билет да деп ушинтип этикад кылышат. Алардын карама каршысы болгон кадариттер деп коет, муътазила. Жана ошону ээрчигендер алар болсо мындай деп этикад кылышат, ишеним кылышат. Алла Таала адамдардын кылган амалдарын, иштерин жаратпайт дейт. Адам баласы өзү жаратат. Анткени Алла Таала жаратса зулум болуп калат да, кантип жаратсын? Адам баласы өзү кылат ошол иштерди. Алла Таала нерсени жаратпайт деп ушундай кылышат. Ахли сунна болсо эки тарап тең сын пикирге алып, аларды адашкан топ деп аташкан. Ахли сунна айткан, Алла Таала тагдырга жазган, баарын билет. Жана ошол эле убакта адам баласына эрк берген. Адам баласынын акылы бар, эрки бар. Ошол эрки менен иштерди кылат. Алла Таала анан ошол адам баласын дагы кылган ишин жараткан. Бирок да ошого адамга эрк берген. Ошол эрки Алла Тааланын эркинин астында. Ошонун натыйжасында ал соопталат же жазасын алат деп айтышкан. Алла Таала эч качан махлуктарды мажбурлап эле зулум кылып азаптап койбойт, аларга эрк берген. Жана ошондой эле махлуктар кылып аткан иштерин билбей койбойт. Алла Таала билет, ошону жараткан деп ошондой этикадта ахли сунна. Ахли суннанын этикады ушундай этикадта жүрүшүбүз керек. Анан ушунун натыйжасында эмне кылыш керек? Адам баласы баягы күнөө иштерди кылууда же болсо жакшы иштерден баш тартып кылбай коюуда тагдырга таянбаш керек. Көп адамдар бар да, азыр жакшы иш кыл, динге кел, күнөөнү ташта десең, Алла Таала мени ушуну жаратып коюптур да, тагдырга жазып коюптур да. Бул өтө туура эмес. Бул жөн гана шылтоо, жалган сөз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу тагдыр жөнүндө айтканда, мына Бухари, Муслим жана башка хадис жыйнактарында келет. Ушу тагдырга жазылганды түшүндүргөндө сахабалар сурашат да, анда амал кылуучулар эмнеге амал кылышат дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, амал кылгыла деген, жөн жата бербей амал кылгыла. Куллу муяссарын. Башка бир хадисте куллу муяссар лима хулика лаху дейт. Бардыгы ошо адамдын тагдырына кандай жазылган болсо, ошого жараша ага жеңилдик берилет. Ошондуктан амал кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруганда. Демек бул шариатта биз ошого нерсе буйрулганбыз. Тагдырга таянбашыбыз керек. Алла Таала кылгыла деди, буйрукту берип атат, жалган менен чындыкты ажыратып берди, пайгамбарлар жиберди, китепти түшүрдү, мына ак жолду көрсөттү, мына ээрчигиле деди, буйрук берди. Пайгамбар жанагынтип айтып кетти, ар бириңер амал кылгыла. Кимге эмне жазылган болсо ошого жараша жеңилдик берет деди. Биринчиден. Экинчиден,
ошол эки айтып аткан адамдар өзлөрүнүн баягы сөзүнө карама каршы иш кылышат да. Эмнеде? Мисалы, ошол адамдарга бирөө зулумдук кылып, мал мүлкүн тартып алып же кол салып, анан ошонун натыйжасында бул тагдыр экен, ошо тагдырга жазылгандыктан мен сага кол салдым, сенин мал мүлкүн тартып алдым же өлтүрүп койдум же каныңды төгүп койдум десе, алар эч качан ыраазы болушпайт. Алар ошо өч алгысы келет, ошол нерсени укпай, сен атайын кылдың, сен мага кол салдың деп талап кылышып, акыларын талашат, туурабы? Демек алар ошо өзү айтып аткан нерсеге амал кылышпайт. Бул демек бул жөнөкөй эле шылтоо. Күнөөнү кылып уланта берүүгө шылтоо жана ошо жакшы иштерди кылбоого, жалкоолукка батып кеткен шылтоо да. Болбосо ошентип айткан адам өзүнөн келген жанагындай зулумдуктарды, күч колдонгонун баарын кабыл кылыш керек эле да. Бул тагдыр экен, ушу жөн эле моюн сунуп жата берейин деп. Демек эч ким ыраазы болбойт мына ушул нерсеге. Демек адам баласы чындыктан баш тартканда ушундай шылтоо менен баш тартышат да. Буга чейин мушриктер да ушинтип далил кылышкан да. Алла Таала Кур'ан чүрүп пайгамбарыбыз даават кылганда биздин ата бабабыз, эгер Алла Таала каалаганда биз жана ата бабабыз ширк кылбайт элек деп ушундай кылышкан да. Бул дагы туура эмес. Анан үчүнчүсү мына адам баласы эмнеге амал кылат, эмнеге иштерди кылат? Анткени анын тагдырына эмне жазылганын ал билбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, кылгыла да. Куллу муяссалима хулика лаху. Ишти аткаргыла. Кимге эмне жазылган болсо ошого жараша жеңилдик берилет. Адам баласы билбейт да. Мисалы бирөөнүн келип жакшылык деп айтсаң, мисалы жакшы иш кыл деп айтсаң, күнөөңдү таштасаң, мен жанагынтип шылтоо кылып, мага ушундай жазылып калыптыр, мундан баш тарта албайм дегенге, ошол адамга кайра тескерилип суроо берсе болот да, өзүнө жараша. Эмнеге сен ошо мага жакшы амал мүмкүн Алла Таала жазгандыр, мени жакшы адам деп бейишке бара турган адамдардын катарына кылгандыр деп эмнеге оңолбойсуң деп суроо берсе болот дагы деле, туурабы? Эмнеге ошол адам өзү деле кой, балким Алла Таала мага жакшы нерсени жазгандыр. Өзүмдүн алты саным аман турса, эрким турса, колуман баардык нерсени келип атса, акылым бар, жакшы жаманды айырмалап атам. Демек мен амал кылышым керек турбайбы деп оңолсо болот. Антишпейт. Көрдүңбү? Ошол себептен адам баласы кандай эмне жазган ага билбейт. Ошондуктан ал өзүнүн эркиндеги өзү көрүп турган нерседе Алла Таала берген акыл менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген дин менен жакшыны таап, ошону изденип, ошонун аркасынан өзү аракет кылыш керек. Анан ошондуктан баягы адам баласы жакшылыкка буйрулат, жамандыктан кайтарылат да. Ар бир адамдын милдети ушу. Анан ошол менен мына ар бир адам чындыкка жетет. Анан жанагынтип тагдырга таянып алуу деген шылтоо ошо менен жок болот. Адам баласы ушул нерселерди ойлонгон болсо, өзү эле туура жыйынтыкка келет. Эгерде шылтоолойм деген шайтандын жолуна кире берем деген болсо, ал кете берет. Ага эч ким жардам бербейт. Анткени ал өзү оңолбосо, ага оңолушуна эч ким түрткү бербейт. Валлаху алам. Андан кийинки дагы маселелердин бири, ошо кээ бир алымдар айтып кетет экен, ошол хадистен алынган пайдалардын бири. Эмне себептен? Мисалы Алла Таала жанагынтип адам баласындагы этапты жанагынтип урук түрүндө, андай кан түрүндө, аны эт түрүндө кылып жеңилдетип койгон. Ошол энеге жеңилдик болсун, эненин жатына ошол нерсе көнсүн, жеңил төрөсүн, баланы жакшы көтөрсүн деп ушундай хикмат менен Алла Таала ушундай учурларды киргизип койгон деп айтышыптыр. Экинчи дагы бир пайдасы Алла Тааланын кудуретин көрсөтүү максатында. Мына ушундай кудурет менен жаратып көрсөтүп, адам баласы кандай алсыз нерседен кантип акырын менен өрчүп ушундай толгон бир жаратылышка келип атат. Мына мунун баары Алла Тааланын кудурети. Жана ошондой эле үчүнчү пайда бул Алла Тааланын ошо кыяматта адамдар тирилет экенин, кайра тирилүү болот экенин тастыктап көрсөтүү болот. Анткени Алла Таала мына адам баласын жок жерден жаратып койду ушундай көрүнүштөрдө. Жок жерден жараткан Алла Таала ошо жаралып кайра өлгөн нерсени аны тирилтиш өтө оңой нерсе. Алла Таалага жок жерден жараткан нерсе ушунчалык оңой болсо, ал жаралып турган өлгөнү аны кайра тирилтиш андан беш бетер оңой нерсе. Мына ушул хадистерди жана Али Кари деген өзүнүн китебинде Ал-Хаттаби деген алымдан алып келген экен. Жул жакшы пайдалардын бири. Жана ошондой эле Ибн Утайм рахимахуллах таала өзүнүн келтирген пайдаларын айтыптыр. Мына бул жерде Ибн Масуд сөзүн тастыктаарда пайгамбарыбызды сыпаттап кетти. Ошондой ол адам баласы ким бир нерсени бышыктап айтарда, ишендирерде ушундай сөзүн бышыктап айтса да бул жакшы нерсе дептир. Жана ошондой эле жакшы пайдалардын бири, жана жогоруда айтып кеттик, адам баласы сөзсүз да аракет кылып жүгүрүш керек. Анткени ал үчүн эмне жазылган, тагдыры кандай жазылган ал билбейт. Ошондуктан эмне кылыш керек? Адам баласы жүгүрүш керек, жанталаш керек, издеш керек, жакшылыкка умтулуш керек. Анткени анын акыбети ага кандай нерсе жазылганын билбейт да. Анан ошондо гана ал адам туура жолду тандаган болот. Эгерде ал тагдырга шылтоо кылып жата берген болсо, эч качан ал жакшылыкка жетпейт да, жамандыктан корголот. Бул убактылуу жашоону тез гана өткөрүп дагы акыбети
өтө оор болуп калат. Мына ушул негизге алынган пайдалар бул хадисте. Алла Таала бизге туура илим берсин жана тагдырга толук жана туура ыйман келтирген мусулмандардан кылыш керек. Анан дагы ушу сөздүн акырында айтарым, ушу адамдарга даават кылып түшүндүргөндө ушу тагдыр маселесин дагы айтып түшүндүрүш керек. Жакшылап айтыпчы. Антпесе көп адамдар ушу тагдырга таянып алышып, жаман иштерди кылып жүрө беришет, же болбосо жакшылыкка келишпейт. Анан ушундай хадистерди түшүндүрүп, бардык ошо тагдырга байланыштуу хадистерди чогултуп, же аяттарды чогултуп түшүндүрүп, өзлөрүнүн жанагы жогоруда келтирген жашоолорунан мисалдарды келтирип түшүндүрүп айтыш керек. Анан Алла Таала мисалы кимге жакшылык каалаган болсо, артыкчылыгы менен мамиле кылган болсо, ал адам бейишке барат. Эгерде Алла Таала адилеттүүлүгү менен мамиле кылган болсо, ал адам тозокко барат. Ошондуктан ушул нерсени да адамдарга түшүндүрүш керек да. Мисалы бирөөлөр сурапка чыктымал да, эмнеге Алла Таала бирөөнү ушу тозокко барат деп жазды, бирөөнү бейишке барат деп жазды дегендечи. Анан Алла Таала жанагы айтып кеткендей эле бейишке бара турган адамга артыкчылык менен мамиле кылды да, артыкчылыгы менен, фазылы менен деп коет, же фазилети менен. Тозокко барган адамга адилеттүүлүгү менен амал кылды. Анткени ошол адам ошол нерсеге татыктуу болгондугу үчүн. Мисалы бир адам бир эки адамды жумушка алды деп коелу. Анан экөөнү жумуш тапшырып, анан бир акыга келишти. Мына могу ишти бүтсөңөр ушунчадан берем деп. Макул болушту өзүнүн эрки менен. Анан ошол эки адам бүткөндөн кийин, жумушун бүткөндөн кийин алардын сүйлөшкөн акыларын толугу менен берди, эч бир кемикпестен. Анан ошондой эле бирөөсүнө өзүнүн каалоосу менен бир нерсе, бир сыпаты же бир жери жаккандыктан да кошумча берип койду. Муну эч ким айта албайт да, бул адам буга зулумдук кылды деп. Анткени тиги сүйлөшүлгөн келишимди аткарып, тиги адамдын акысын толук берди да. Муну демек ал адилеттүүлүк менен мамиле кылды. Буга адилеттүүлүк менен мамиле кылды. Экинчисине артыкчылыгы менен мамиле кылды, кошумча кылып берип койду да. Ошондой эле Аллах субханаху таала кимди бейишке киргизген болсо, артыкчылыгы менен мамиле кылган. Кимди тозокко киргизген болсо, аны адилеттүүлүгү менен. Андан кийин эгерде эмнеге ушул адамды бейишке бара турган адамды артыкчылык менен мамиле кылды, тозокко бара турган адамды адилеттүүлүгү менен мамиле кылды деген болсо, анда ушул жерде мына токтолобуз. Биз айтабыз, Алла Таала ар бир ишин даанышмандык менен, хикмат менен кылат. Аны адамдар билиш шарт эмес. Биз билбейбиз, Алла Таалага белгилүү. Биздин илимибиз чектелген, мына ушуга чейин эле билебиз. Мундан аркысын биз билбейбиз. Бирок то биз билебиз, Алла Тааланын өзүнүн хикматы, даанышмандуулугу бар бул иште. Бирок кандай даанышмандуу экен, эмнеге ушундай кылды, аны биз билбейбиз. Мына ушул жерден токтолушубуз керек. Ушул жерден токтошубуз керек да. Эгерде кимдеги ушуга ыраазы болбой дагы чукуп кирип, ар жакка кете берген болсо, сөзсүз адашат. Ошондуктан жана салафтардан Имам Ахмад жана башкалардан келген сөзү ушул жерге келип такалат да. Бул Алла Тааланын тагдыры, бул Алла Тааланын сыры деген да. Демек эмнеге ушундай кылып деген сөз бул Алла Тааланын сыры, аны эч ким билбейт. Анан адам баласы эмнеге деп эле сурай берген болсо, ага нерсеге жетпейт. Анткени махлук, аны илими чектелген. Алла Таала аламдын баарын билген, Алла Тааланын илимине анын илими эч качан жетпейт. Ошондуктан мусулман баласы өзүнүн кадырын билип, токтолуп, өзүнүн кол алында турган мүмкүнчүлүгүн, Алла Таала берген акылын, Алла Таала жиберген китепти, Куранды окуп, пайгамбарыбызды ээрчип, ошонун натыйжасында амал кылыш керек. Ошонун аркасында эришиш керек. Алла Таала бизге эмне ачык кылып берди да. Эч ким бирөөнү келип мажбурлаган жок да. Азыр бирөөнү келип, могул мисалы арак ичкенде мас болосуң, ошонун аркасынан жамандыктар келет, арак ичкендин натыйжасынан адамдар өлүп атат, авария болуп, ар кандай кырсыктар болуп атат. Зыянын көрүп атасың десең, ар бир адам айтат, көрүп атам дейт. Демек сен зыянын билип атасың, жамандыгын билип атасың. Демек ошону ташташың керек. Ушул нерсеге Алла Таала акыл берип, ошого жетип атат. Өзүң эркиң менен кылып атасың. Жана ошондой эле жакшы иштерди кылган адамдар жакшылыкка жетип атат, соопчулук иштер кылып атат. Аны түшүнүп атасың, ооба түшүнүп атам. Демек сен билип атасың жакшылыкты жамандыкты айырмалаганды. Демек ошонун аркасынан эмне кылышың керек? Амал кылып ошого. Ошону кылышың керек. Жакшылыкка жакындап, жамандан алыс болуш керек. Мына кыскача ушундай. Анан эң дагы бир акыркы, эң негизги маселе, бул тагдырдын пайдасы өтө чоң да. Бул чыныгы тагдырга ишенип, ошого амал кылып мусулман эмне кылат? Биринчиден жана жогоруда айтылып кеткендей, эч качан жалкоолонуп жатып албайт. Чыныгы мусулман колунан бардык аракеттерин жумшап, жакшылыкка умтула берет. Анан Алла Тааланын буйругу менен башына бир кандайдыр бир мүшкүл иш түшүп калган болсо, ага туура мамиле кылганды билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жана Муслимде келген хадисте. Бул момун адамдын иши таң калыштуу жана өтө мындай жагымдуу дейт да. Ажабан лямрил муъмин. Бундай нерсе бир гана момунда бар дейт. Анан кандай нерсе экенин азыр айтат да. Бундай сыпат ушу момун үчүн эле бар, башкага берилген эмес дейт. Эгерде ошол адамга бир жакшылык келген болсо, ошого шүгүр кылып,
жашайт. Анан ошонун натыйжасын ал үчүн ошол адам үчүн жакшы дейт. Эгерде ал адамдын башына бир жамандык келип калган болсо ага сабыр кылат дейт. Ал үчүн бул дагы жакшы дейт. Мына көр, ушул нерсе момун үчүн эле берилет, башкага берилбейт дейт. Көрдүңүздөрбү, момундун тагдырга ыйман келтиргендин баягы натыйжасы, жемишин эмнени берип атат. Жакшылык келсе кутуруп кетпейт, дардаңдап кетпейт. Ошого шүгүр кылып, Алла Таала айткандай, шүгүр кылсаңар силерге ошончо көбөйтүп берем дейт. Ошентип Алла Тааланын жакшылыгын өзүнө ошентип чогултат. Башына жамандык келсе эмне кылат? Ошого сабыр кылат. Бул Алла Тааладан келген буйрук, кырсык болсо мына ошого чыдайын деп. Бул да өзү үчүн жакшы, сабыр кылган үчүн соо болот да. Мына көрдүңүздөр, ошол себептен момундун сыпаты ошондой. Бул баягы тагдырдагы эң жакшы пайда. Мына карап көрсөңүздөр же жаңылыктардан окуп көрсөңүздөр, мусулман эмес адамдар, же болбосо тагдырга ыйманы алсыз болгон адамдар тагдырга ишенүүдө. Башына кыйынчылык келген болсо, кырсыкка учураган болсо, аябай кайгырып чөгүп кетишет. Кээ бирөөсү өзү кол салып жандарын кыйышат, жашоодон үмүттөрүн үзөт, көптөгөн жакшы иштерден калып калышат, ооруларга чалдыгат, оорулар күчөйт, инфаркт болот, инсульт болот, ошого окшогон оорулар. Деги эле өзүнүн жашоосун жалпы жөнүнөн бузуп алат да. Мунун баары эмне? Адамдын баласынын ошо жүрөгүндөгү тагдырга ыйман келтирүү алсыз болгондуктан. Эгерде мусулман болсо, мусулман эмес болсо, ага түшүнүктүү кебирес. Алла Таала ишенбегенден кийин башка нерселерге да ишенбейт. Анан ар кандай бале жаман нерселер кылат да. Мына ошондуктан тагдырга, жана башында айтып кеткендей, тагдырга таянып алып, жаман иштерди кылып, же болбосо жакшы иштерди кылбай коюу бул туура эмес да. Бул тагдырда ушинтип жазып коюптур деп. Бул туура эмес. Тагдырга качан таянса болот? Тагдырга ошол адамдын баласына башына келген кырсык болгондон кийин ошондо тагдыр, бул тагдырга жазылган турбайбы деп таянса болот да. Мисалы бир кырсыкка учурап калып, ден соолугунан ажырап, бала чакасынан ажырап, арган же байлыгынан ажырап калса, эмнеге ушундай болуп калса, бул эми Алла Тааланын тагдыры деп айтса болот да. Анткени ал нерсе өзүнүн мүмкүнчүлүгүндө жок. Өзү каалагандай болгончо Алла Таала каалады. Анан ошо тагдырга ыйман келтирип, ошого ыраазы болуп атат да. Мына чыныгы мусулмандын сыпаты ушундай болуш керек. Валлаху алам. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.